Кытай тараптан бул негизинен биздин мамлекетке жашылча жемиш, жаңгак жана цитрус продукциялары импортталып жатат. Ушул тапта аталган вирустун чыгышынан кийин өзүңүздөргө маалым болгондой 1 февралга чейин чек ара жабык. Ушул тапта эч кандай импорт болгон жок. Биз 1 февралга чейин анализ жүргүзүп жатабыз. Эгер биз толук чектөө киргизсек, айыл чарба продукцияларына биздин рынокко, биздин мамлекеттин рыногуна кандай таасир берет деп анализ жүргүзүп жатабыз. Бул анализдин жыйынтыгы менен бир чечим кабыл алабыз жакынкы күндөрдө. Бирок бир нерсени айта кетиш керек, айыл чарба продукциялары менен же болбосо өсүмдүк продукциялары менен аталган вирус ташылбайт. Ар кандай булактардан банан менен кирди, апельсин менен кирди деген кабарлар, маалыматтар жалган. Вирус жашаш үчүн ага ыңгайлуу шарттар керек. Ал шарттар жок болсо 10 минутага чейин вирус өзү өлүп жоголот. Айыл чарба продукциялары, өсүмдүк продукциялары аларга бул шарттарды түзүп бара албайт. Ошондуктан өсүмдүк продукциялары менен бул вирус келбейт. Бирок биз бардык рисктерди карап атабыз. Жакын күндөрү чечим кабыл алабыз. Жанагы сиздерге толук маалымат беребиз. Кандай чечим кабыл алсак дагы. Дагы бир нерсе айта кетиш керек. Коомчулукта Кытайдан келген продукциянын адамдын ден соолугуна зыян келтирет деген буга чейин бир пикир жаралып келген. Ошондуктан биз күз айларынан баштап атайын санитардык инспекциянын алдында, саламаттык сактоо министрлигинин алдында лаборатория бар. Ошол лабораторияга Кытайдын продукцияларынын ГМОго жана химиялык зыяндуу заттарга карата текшерүүлөрдөн жүргүзүп жаттык, мониторинг жүргүзүп жаттык. Азыр биз жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен биз сиздерге айта алабыз. Кытайдан келген продукция адамдын ден соолугуна зыян эмес. ГМО табылган жок. Химиялык заттардын калдыктары дагы нормадан ылдый. Башкача айтканда адамга зыяны жок. Мынакей атайын биз бүт мониторингтерди, анализдерибизди жүргүзүп жүрөбүз. Эгер кандайдыр бир бизде шектенүү же болбосо биздин жарандардын ден соолугуна зыян келе турган болсо, биз күз айларында билесиздер, Кытайдан келе жаткан продукцияларды артка кайтарганбыз. Ушундай мераны дагы колдонгонго даярбыз. Мындан кийин дагы шек саноо же болбосо талапка жооп бербегенде продукция келе турган болсо, биз чек арадан киргизбейбиз. Бул Кытайга эле эмес, башка мамлекеттерге да тиешелүү.